Урматтуу кыргызстандыктар, шайлоо өнүктүгү акырына чыгып, добуш берүүгө саналуу күн калды. Баарыңыздар көрүп тургандай, өлкөнүн келечеги чечилер маалда биздин партияга карата ыкма менен кара пиар башталды. Республика Ата Журт партиясынын программасы эл арасында жандуу талкууга алынып жатканы бизди өтө кубандырат. Бирок биздин айрым атаандаштар программанын ар бир сабын бирден талдап, аны аткарууга мүмкүн эмес деп элдин башын айланта баштады. Мына биздин айырмабыз ушунда. Биздин колдон келет жана аны биз гана аткара алабыз. Программаны ишке ашыруу жолдорун да биз так билебиз. Ал эми башкалар сындаганды, кыйкырганды гана билишет. Урматтуу элим, өлкөдөгү сенектикке каршы турууга мезгил келип жетти. Мамлекет мындан ары кандай жол менен кетет? Сиздин гана добуш чечет. Баарын мурдагыдай калтырып, эскиче жашайбыз десеңер да, силер чечесиңер. Жок, биз жаңы жолду, олуттуу реформаларды жана экономикалык өсүп өнүгүү жолун тандайбыз десеңер да, эрк силерде, таңдоо силерде. Биздин партияга карата кара пиар уюштуруп, биздин программаны талкуулап жатышса, демек биз туура багытта баратабыз. Биз эл каалаган жол менен баратабыз. Мен эч качан куруу убада берген эмесмин. Мен үчүн абийир жана намыс ар дайым бийик турат. Бардык жоопкерчиликти мойнума алып туруп, айтам, эгер сиздер добушуңарды Республика Ата Журт партиясына берсеңер, бизде мыкты өкмөт курууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Жана биз келечекти өзгөртө турган программабызды 100% ишке ашырабыз. Мен сиздерге убада берем. 4 октябрь күнү шайлоо участогуна келип, өз добушуңузду Республика Ата Журт партиясына номер 5-ке бериңиз.